Курултайга бара турган делегаттар эртең менен өкүлчүлүктүн алдында чогулушту. Делегаттарды облус башчысынын биринчи орун басары Канимет Осмонбеков, район акимдери жана Талас шаарынын мэри узатышты. Аман бар, эзен келиңиздер деп айтайын деп чогулушуп отурат. Биринчи элдик курултайды өткөрүү иштерин уюштурууда Канимет Осмонбеков төрагалык кылды. Делегаттарды тандоодо, жыйындарды өткөрүүдө, имараттардын жылуулугун камсыз кылуу жана башка иштер көзөмөлгө алынды. Эртеңки курултайга катышуу үчүн уюшкандыкта делегаттардын баардыгын азыр жөнөткөн турабыз. Машиналардын баары дайындалып, тийиштүү иш кагаздары дайындалып, азыр милициянын коштоосунда жана врачтардын коштоосунда Бишкекке жөнөткөн турабыз. Кудай буйрса, булардын баардыгы азыр биздин Талас областында болгон көйгөйлөрдү ошол жерден көтөрүп айтабыз деп баяндамачылар да дайындалып, азыр иш кагаздарын алышып алып барышат. Мен ушу курултайдын ишине ийгилик каалайт элем. Курултай институту биздин Кыргызстандын өнүгүшүнө салам кошо турган бир жакшы институт болот деп ишенебиз. Кенжегул Токтогулов биринчи элдик курултайга бара турган делегаттардын аксакалы. Ал Талас районуна караштуу Жергетал айыл аймагынан делегат болуп тандалган. Айылдагы көйгөйлүү маселелерди түздөн-түз жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгүнө кубанып турганын билдирди. Бийлик менен элдин ортосунда максатыбыз көпүрө болуу. Анан президентибиз Садыр Нуркожоевич мунугу элдин көйгөй маселесин ушу делегаттардан угайын деп мына курултайды уюштуруп атат. Ага да рахмат. Биздин көйгөйлөрдү эч ким уккан эмес. Эми баардык көйгөйлөрдү ар бир айыл өкмөттөн өзүбүз 3 көйгөйдөн алып баратабыз. Ал көйгөйлөрүбүз Кудай буйрса ишке ашатку деп ойлонуп атабыз. Республикалык биринчи элдик курултайга Талас районунан 26 делегат, Бакай Ата районунан 18, Кара Бура районунан 20 делегат жана Талас шаарынан 2 делегат дайындалган. Бишкек айыл өкмөтүнөн Бишкек айылынан делегат болуп шайланганбыз. Кудай буйрса азыр мынакей республиканский курултайга баралы деп арыз чогулуп сапар алган турабыз. Кудай буйрса биздин биринчи максат элдин үнүн жеткизиш, элдин аманатын жеткизиш. Элдин тандоосу менен дайындалган 76 делегат Талас облусунун атынан барат. Аларга атайын унаалар дайындалып, облустук ички иштер башкармалыгынын жана тез жардам кызматынын коштоосу алдында Бишкек шаарына жөнөп кетишти. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары.